Өмүрбек Бабанов: улуу урматтуу кыргызстандыктарым, өлкөбүздөгү саясий экономикалык абал курч экендигин бардыгыбыз көрүп турабыз. 5-октябрда элди толкуткан кесепеттерди түп тамырынан жоюп, тезинен өнүгүү жолуна түшүүгө бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Кечээ Садыр Нуркожоевич менен жолуктум. Өлкөбүздү өнүктүрүүгө керек болгон терең маселелерди ачык талкууладык. Өлкөбүз эркиндикти туу тутуп, демократиянын нугунда гана тез өнүгө алаарына окшош пикирде экендигибизди ачык көрдүм. Садыр Нуркожоевич мурдагы башкаруучулардын каталарын кайталабастыгын, олуттуу өзгөрүүлөргө даяр экендигин көрдүм. Конституциялык реформаны да кеңири сүйлөштүк. Эң негизгиси, бийлик бутактарынын тең салмактуулугун түзүү керек. Сот системасынын толук кандуу көз карандысыздыгын камсыздап, парламентти күчтөндүрүү керектигин так түшүнүк бар. Мени колдоп келген бардык адамдарга тилектештериме ыраазычылык билдирем. Партиялаштарым менен акылдашып, Кыргызстандын президентинин кызматына өз талапкерлигимди алып чыкпоону чечтим. Садыр Нуркожоевичтин талапкерлигин колдоо чечимин кабыл алдым. Өмүрбек Бабанов саясий сойкулукту гүлдөтүп, досу Канат Исаевди сатып кетти. Журналист Аслан Сартбаев өзүнүн Facebook социалдык тармагындагы баракчасында Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановдун бүгүнкү кадамына баа берди. 2017-жылы президенттик шайлоого Өмүрбек Бабанов чыкканда Канатбек Исаев колдоого алып, Алмазбек Атамбаевдин саясатына ачык каршы чыккан. Бийликке карай курч сын пикири, тайманбастыгы менен өзгөчөлөнгөн эле. Элдин агымы бурула баштаганда Канатбек Исаевге чагымчылык жасалып, саясий куугунтук таризинде камакка алынган. 10 айга чукул отуруп чыгып, эрктүүлүгүн жана сынбаганын далилдеген да. Тагдырдын тамашасын кара. Бүгүн Өмүрбек Бабанов кечээги үзөңгүлөшүн колдоонун ордуна Садыр Жапаровдун алдына бүжөрөп барып, күч каякта болсо ошол жактын тарапташы экенин көрсөттү. Саясий сойкулукту гүлдөтүп, жогорку үлгүсүн ашкереледи. Баса Өмүрбек Бабанов төңкөрүштөн кийин Алмазбек Атамбаевге өтүп кетип, Ала Тоо аянтына реванш кылуу үчүн колтукташып келишпеди беле. Тепки жеп качышкан. Бузуку демилгеси ишке ашпай калган соң, эми Садыр Жапаровдун саясатын колдоп, президенттик шайлоодо ат кошчусуна айланганы калды. Паска түшүп ушунчалык да айлакер болобу? Жеке кызыкчылыгы үчүн кол жоолукка айлана береби? Миллиардтарды мамлекетке төлөбөй кылмыш иштеринен кутулуп кетеби? Кыскасы, бөттө адамгерчилик, ар-намыс, туруктуулук деги эле жигиттик сапаты жок экен-ай. Эртең Садыр Жапаровду да сатып, алдап кетээринен эч шегим жок, деп жазат Арслан Сартбаев. Садыр Жапаровдун жубайы ыктыярчылар менен бирге пандемия менен күрөшөт. Бул тууралуу өкмөт башчынын жубайы Коом пресс сайтынын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Бардык ыктыярчы балдар бир топ болуп биригип, коронавирус менен күрөшөбүз деп жатышыптыр. Мен да аларга кошулдум. Мурдагы пандемия маалында жардам бере албай калгам. Бул сапар катышам, аралашам. Эгерде жолдошума менин жумушум кооптуу болсо, резиденцияга барбай Батырге чыгып деле жашап турам. Менин максатым азыр коронавирус менен ооруган адамдардын өлүмүн азайтуу. Колдон келсе таптакыр эле болтурбай коюу. Албетте ал бир Кудайдын иши, бирок алдын алсак, жардам берсек болот. Буюрса ыктыярчылар менен биргеликте жакшы иштерди жасайбыз деп ишенем, деди ал. Булак Коом Чекит пресс. Садыр Жапаров КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын онлайн отурумуна катышты. Өкмөт башчы Садыр Жапаров бүгүн КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын кеңешинин видео конференциясына катышты. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Басма сөз кызматынын маалыматына таянсак, КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары Садыр Жапаровдун кызматка дайындалышы менен куттуктаган. Өз кезегинде Жапаров да аларга ыраазычылык билдирген. Садыр Жапаров өлкөдө толук туруктуулук орногонун жана бардык маселе мыйзам чегинде ишке ашаарын белгиледи. Мындан сырткары Кыргызстан КМШ өлкөлөрү менен мурда кабыл алынган келишимдер жана кызматташтыктар өз нугунда уланаарына токтолду. Кеңешме соңунда тараптар өлкөлөр аралык радиоактивдүү материалдарды чек арадан ташуу жана КМШга мүчө мамлекеттердин коомдун санариптик өнүгүүсү жаатында маалыматтык өз ара аракеттенүү кызматы боюнча документтерге кол койду. Кезектеги жыйын 2021-жылы 28 майда
Минск шаарында өтө турган болду. Булак медиа центр. Мамытов. Ак үй толугу менен жогорку кеңештин балансына өттү. Имарат эл өкүлдөрүнүн айлыгына оңдолот. Парламенттин төрагасы Талант Мамытов президент мындан ары башка имаратта иштей турганын, ал эми маянадан баш тарткан депутаттардын каражатына ак үйдө оңдоп түзөө иштери жүрөөрүн билдирди. Кечээ Садыр Нуркожоевич менен сүйлөштүк. Ал башка имаратта иштей тургандыгын айтты. Ошентип ак үй толугу менен жогорку кеңештин балансына өттү, деди Мамытов. Учурда президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров өкмөт үйүндө иштеп жатат. Мамытов парламенттин депутаттары андан мурда маяналарынан баш тартканын, бул акча ак үйдүн ремонтуна жумшалаарын билдирди. Бул маселе чечилип жатат. Депутаттар өздөрү демилгелешип, эмгек акы алуудан баш тартышты. Бул каражат маселени чечүүгө жана талкаланган эшик, терезелерди калыбына келтирүүгө жардам берет, деди спикер. Ошондой эле Мамытов биринчи кезекте жогорку кеңештин жыйындар залы оңдолуп түзөлөөрүн билдирди. Депутаттар иштөөгө бир аз шарт түзүлгөндөн кийин иштеп башташат. Андан сырткары оңдоп түздөөгө көмөк көрсөтүүнү каалаган меценаттар менен катардагы жарандар дагы бар экени маалымдалды. Маселени өз күчүбүз менен бюджеттеги каражатты колдонбой чечүүгө болгон аракетибизди жумшайбыз, деди ал. Кайсыл бир демөөрчүлөр ак үйдү калыбына келтирүүгө көмөк көрсөтүүнү сунуш кылганы тууралуу Талант Мамытов буга чейин да бир нече жолу айткан. Бирок кайсыл демөөрчүлөр жана өз эрки менен жардам кылгысы келген кандай компаниялар экенин ачыктаган эмес. Булак клуб Чекит Азия. Ак үйдүн тосмолору алынган соң кайда колдонулат? Мэрдин жообу. Ак үйдүн тегерегинде алынган тосмолор эмнеге колдонулат азырынча белгисиз. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев билдирди. Анын айтымында бул жерден алынган тосмолор тазалыктын кампасына жыйылып коюлат. Бул жерден алынган тосмолорду кайсы жакка колдонулаары тууралуу так пландар жок. Азырынча кампага жыйып коебуз. Кийин эмнеге колдонулат көрөбүз, деди Төлөбаев. Булак репортер Чекит КЖ. Алар забордон аттап өтүп камалып калгандыктан муну жок кылып жатышат. Ак үйдүн дарбазасын курууга катышкан Мамбет Жунус Абылов тосмонун алынышы боюнча каршы пикирин билдирди. Бул өкмөттүн чечими менен курулган объект да. Биринчи аны жокко чыгарыш керек болчу. Алар баягы забордон аттап өтүп, ошонун айынан биз камалып калганбыз. Муну жок кылып койбосок болбойт деген эле түшүнүк менен алып жатышат, дейт Абылов. Мындан тышкары ал революция митингдерде ак үйдүн таланып тонолуп жок болуп калбаганына, ушул тосмолор жардамын тийгизгенин кошумчалады. Булак коом Чекит пресс. Нурлан Мотуев президенттик шайлоого катышат. Мурунку саясатчы Нурлан Мотуев президенттик шайлоого катышуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылды. Бул тууралуу БШКнын маалымат кызматы билдирди. Белгилей кетсек, Кыргызстанда президенттик шайлоо 10 январга белгиленген. Эске салсак, 5 ноябрга чейин 9 жарандан Мадумаров, Абдылдаев, Чороев, Нышанов, Асанов, Бакетаев, Исаев, Сыдыков, Турдумалиев Кыргыз Республикасынын президенти кызматына өзүн өзү көрсөтүү менен талапкер катары арыздар түшкөн. Булак Назар Ньюс Чекит КЖ.